Саламатсыңарбы балдар? Мен Раймбек Кулуев атындагы номер 11-чи жалпы орто билим берүүчү мектебинин химия мугалими Шербаева Гүлзина Нурмаматовна. Азыр химия сабагы. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Китеп, дептерлериңерди алдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе, биз бүгүнкү сабакта биологдор жогорку молекулалуу жаратылыш полимерлери деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта силер менен биргеликте биологдордун түзүлүшүн, касиеттерин, функцияларын окуп үйрөнөбүз. Балдар, силер билесиңер да, тирүү организмдердин клеткаларынын 20-30%-ин органикалык заттар түзөт. Алардын арасынан саны боюнча да, мааниси боюнча да биологдор биринчи орунду ээлейт. Өз заманынын улуу ойчулу Фридрих Энгельс тиричилик биологдук денечелердин жашоо формалары деп бекеринен айтпаса керек. Биологдор бул жаратылыштагы жогорку молекулалуу азоту бар органикалык бирикмелер. Алар бардык жашоо процесстеринде биринчи даражадагы ролду ойнойт. Жашоону алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Биологдордун курамында көмүртек, кычкылтек, азот, суутек, күкүрт жана азыраак өлчөмдө темир, цинк, жез элементтери кездешет. Адамдын организминде 5 миллион типтеги биолог молекулалары кездешет. Эң кызыгы балдар, алардын ар түрдүүлүгүн 20 гана альфа амино кислоталары камсыз кылат. 1902 жылы Эмиль Фишер биологдун түзүлүшүнүн полипептиддик теориясын түзгөн. Биологдун түзүлүшүнүн 4 структуралык деңгээлин ажыратышат. Биологдун биринчилик структурасы бул пептиддик байланыш менен бириккен амино кислоталарынын ырааттуулугу. Биологдун биринчилик структурасы өзгөчө маанилүү роль ойнойт. Бир гана амино кислотанын орун алмашы кескин өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Ал эми экинчилик структурасы суутектик байланыш аркылуу пайда болгон альфа жана бета спиралдары. Биологдун үчүнчүлүк структурасы бул альфа спиралдын мейкиндик конфигурациясы. Силер сүрөттө көрүп турган миозин белогу. Төртүнчүлүк структурасы бир нече полипептиддик тизмектердин өз ара жайгашып татаал комплекстерди пайда кылышы. Буга мисал катары гемоглобинди айтсак болот. Биологдорду курамы боюнча жөнөкөй жана татаал деп ажыратышат. Жөнөкөй протеиндердин молекуласы жалаң альфа амино кислоталарынын калдыктарынан турат. Ал эми протеидтердин молекуласында амино кислоталардын калдыктарынан башка атомдор тобу кездешет. Эми балдар, биологдордун физикалык касиеттери менен таанышабыз. Физикалык касиеттеринде формасын, агрегаттык абалы, эригиштиги, кайноо балкуу температуралары көрсөтүлгөн. Биологдордун химиялык касиеттерин алардын макромолекулаларынын составына кирген түрдүү функционалдык топтор аныктайт. Амино кислоталардын калдыктарында карбоксил жана амин тобунун болушу биологдорго амфотердик касиеттерди берет. Гидролиз реакциясы. Бардык биологдор гидролиз учурунда альфа амино кислоталарга ажырайт. Ар кандай тышкы таасирлердин натыйжасында биологдун касиетинин өзгөрүүсү денатурация деп аталат. Денатурацияда биологдун биринчилик структурасы сакталып калат. Денатурация эки түрдүү болот. Кайталанма ренатурация жана кайталангыс. Кайталанма денатурация чанда болуп, бул учурда денатурланган биологдун молекуласы өзүнөн өзү нативдик мейкиндик структурага келип, биологиялык активдүүлүгү сакталат. Ал эми оор металлдардын туздары менен ууланган учурда, температурада, ультракүлгүн нурлардын таасиринде, кислота, жегичтердин таасиринде биологдор кайталангыс денатурацияга учурайт. Буга мисал катары жумуртка бышкан кезде анын агынын уюп калышын көрсөк болот. Силер билесиңер балдар, бардык органикалык заттар күйүүгө жөндөмдүү. Биологдор дагы күйгөндө азот, көмүр кычкыл газы, суу жана башка кээ бир заттар пайда болот. Биологдор үчүн балдар түздүү реакциялар мүнөздүү. Алардын бири биурет реакциясы. Бул реакцияда биологдун жегичтик эритмесине жездин тузу кошулса, эритме силер көрүп тургандай ачык күлгүн
сыя түскө боелот. Ал эми цистеин реакциясы курамында күкүртү бар амино кислоталардын калдыктарын аныктоо үчүн жүргүзүлөт. Мында белоктун жегиштүү эритмесине коргошундун ацетатын эритмеси кошулуп, кара түс пайда болот. Курамында ароматтык циклдүү амино кислоталары бар белоктор үчүн ксантопротеин реакциясы жүргүзүлөт. Бул учурда белокко концентрацияланган азот кислотасы таасир этишет. Өзүңөр көрүп турасыңар, сары түс пайда болот. Эң маанилүү органикалык заттар катары белоктор түрдүү функцияларды аткарат. Пластикалык функциясы. Белоктор клетканын негизги курулуш материалы. Экинчи функциясы транспорттук. Түрдүү заттарды ташыйт. Мисалы, силер көрүп турган гемоглобин көмүр кычкыл газын жана кычкылтекти ташыйт. Дагы бир маанилүү функциясы коргоочу функциясы. Организмде бөтөн заттарды зыянсыздандырат. Белоктор организмди энергия менен камсыз кылат. 1 грамм белок ажыраганда 17,6 килоджоул энергия бөлүнүп чыгат. Бардык ферменттер, биологиялык катализаторлор белоктук түзүлүшкө ээ болуп, организмде жүрүүчү химиялык реакциялардын ылдамдыгын бир нече жүздөгөн миңдеген эсе тездетет. Кыймылдатуучу функциясында организм жана клеткалар жөндөмдүү болгон кыймыл аракеттерди аткарат. Балдар, силер биология сабагынан жакшы билесиңер. Организмдеги зат алмашуу процесстери түрдүү механизмдер менен жөнгө салынат. Өзгөчө орунду гормондор ээлейт. Гипофиз, уйку бездин гормондору полипептиддер болуп саналышат. Башкача айтканда белоктор. Мисалы, уйку бези иштеп чыгарган инсулин гормону кандагы канттын кармалышын жөнгө салат. Ошондой эле белоктор дагы биздин организмибизде рецептордук, сигналдык дагы функцияларды аткарышат. Ошентип балдар, белоктор кандай мааниге экендигин билип алдыңар. Өзүңөргө белгилүү болгондой, белоктор тамак аш продуктуларынын курамына кирет. Дени сак адам үчүн 100 граммдан кем эмес белок норма. Ошондуктан биздин күнүмдүк тамак рационубузда белоктордун болушу зарыл. Силер сүрөттөн көрүп турган азык заттар белокко бай. Биз бүгүнкү сабакта силер менен балдар белоктор, алардын функциясы, касиеттери, түзүлүшү менен таанышып алдык. Үйгө тапшырма. Үйдөн белоктордун организмдеги айлануусунун схемасын түзүү жана ушул теманы окуу китебинен окуп келүү. Саламатта калгыла.